жетимдердин үнү угулбай эле калып келатат. Камчыбек Ташиевскийге суранам, ушу тамымдан айырбагылачы. Кадимки эле кинодо удайча тизелеп туруп айтым эреже. Тамымды бербеңиз, эметпеңиз, талашпаңыз. Жалгыз тамым ишенгеним ошол. Салам достор. Эсиңиздерде болсо, дал ушул көчөдө менин аркамда турган участокто Назира Арыкова дегендин талашы болгон. Мына дал ошондой эле тагдыр бүгүн Айпери карындашымдыкында болуп турат. Айпери карындашым бирок өзгөчөлөнүп, томолок жетим, ата энесинен толук ажыраган, бакма апасынын колунда чоңоюп, бүгүнкү күндө ошол өзү турган үйгө келип, ата энесинен калган үйүнө түтүн булатып оокат кылайын десе, бүгүн катуу тагдыр, катуу сыноо болоттур. Айтып берсең, сен ата энеңен качан ажырадың, канча жыл ушул жакта жашадың, анан качан көчүп келдиң, азыркы абалың кандай? Саламатсызбы Болотбек эке, келип бергениңизге чоң рахмат. Менин атым Айпери, 2003 жылы болгом. Аркаңызда көрүп турган там бул ата энемен калган. Энем 2,5 жашымда каза болгон. Атам 9 жашымда каза болду. Атам каза болгондон кийин мени атамдын бир тууган карындашы багып чоңойтtu. Анан багып чоңойткондо 18-ге чыкканда сиңди эмне кыласың, өз жериңе барасыңбы, же эмне кыласың, тамды кандай кылалы дегенде, жок, мен өз жериме барам, жашайм, атаман калган тамдын отун өчүрбөй өзүм жашайм ошол жерде, жалгыз тамымда деп. Анан ошол жерге келдик. Анан ата энемдин бир туугандары ошо тамды өткүзүп берели деп документти чогултуп баштап, анан издегенде ошо эмени каздырсак Солтоя Мира деген аты чыкты. Анан ошол Солтоя Мирага барып. Ал ким экен Солтоя Мира? Ошо тамды талашып аткан менден аял, эже. Барып ушундай сиздин атыңыз чыкпалды, ушундай жетим кыз, атасы менен энеси өтүп кеттиле, расписка жазып берип коюңузчу десе, анан кийин мен тамды мен издеп жүргөм деп, 35 жылдан бери издеп жүргөм дейт. Анан ошол жерден менин атамдын иниси Нурлан деген, сиз 35 жылдан бери каякта жүрдүңүз? Бул тамда мен атам сатып байкеме салып берген, неге сиз эметесиз деп, анан кийин айтпай кетип калат. Ал эже каерде ал жерде деп өзүбүздөн кайта бизден сурап атат да, кайсы жерде депчи. Чын айтканда баягы жалгыз калган тамдан айрылыш өтө мен үчүн өлүп эле кыйын болуп атат, ата энемен калган. Бул там негизи өзүңүздөр көрүп тургандай эски там. 1992 жылы, 91 жылы чоң атамдар, чоң апамдар болуп баары салышкан. Апаңды көбүрөөк эстейсиңби? Апам эсимде жок, анткени баягы 2,5 жашымда каза болду да, атам 9 жашымда каза болду. Ушул жерде чоңоюп, чуркап, ойноп жүргөм, тамымдан айрылыш өтө эле кыйын. 9 жашка чейин ушул жерде болдум. Мектепке бардым? Мектепке бардым, Токтогул мектебине барып. Эжекелериң баарын тааныйсың? Тааныйм. Кошуналар баары, кошуналар көрүп жүрчү, ушул жерде эле ойноп өскөм 9 жашыма чейин. Бу жерде даже атамдын досу бар, барат деген, Кыдыралы деген, бу жерде кошунабыз, Чыпаш деген баары таанышат бизди. Анан ушул Баш аяк ошондо үйгө бир 35 жыл болуп атат, азыр 35 жыл. Бирок 35 жылдан кийин ушинтип өзүңдүн мекениңе кайтып келип, үйүңө ээлик кылайын десең? Үйүмө ээлик кылайын десем, ошо менден там талашып атат. Негизи бирок ушул өзүңүздөр көрүп аткандай эски там, эски сарайлар, туалет, эски эмелер бар. Ага да карабай соттор Солтоя Мирага чечип берип келатат буга чейин. Канча уже мынакей Верховный сотко барып келдик. Чын айтканда бул тамга күрөшөр, талашып күрөшөр, чын айтканда финанс жактан да акчам жок азырчы. Туугандарга да карызга баттым, туугандарымды да карызга батырдым, алар да мага жардам беребиз деп өзүңүз билгендей эле сотко карыш үчүн биякта болот, анан жалал абадка жол киреби бар, адвокат бар, адвокаттын жол киреси ичкен ашы бар, ага дагы акчаларым баары кетип отуруп, мен азыр досторума дагы, иштеген жериме дагы карызга чындап эле батып калдым да. Сен окууну бүткөндөн кийин университетке окуп, бир жогорку билим алганга аракет? Жок, жогорку билим эчтеке алган жокмун. Атамдын карындашы ушу парикмахерге окутту. Ошого окуп. Азыр ошо иштейсиң? Иштейм, иштейм. Парикмахерде ошо. Сүйлөшүүлөргө барган жоксуңарбы? Кантип эле сендей томолок жетим, жалгыз кыз экенсиң, сенин үйүңдү кантип эле тартып алып койсуң? Мындай мүмкүн жаңылыштык болуп калды, кайсы бир каражаттар сунуштап көрөйлү деген бир
Сүйлөшүүлөр болдубу? Сүйлөшүү болду. Астына 4-5 жолу жалдырап бардым. Иштеген жерине 2 жолу бардым. Иштеген жеринен кубалап чыкты мени. Анан кийин айлам кетип, Токтогулда мэрия, кадастр баарын чогултуп, анан ошол жерден собрание кылдык. Эме деп, эже атамдын бир туугандары чогулуп, эже 200 миң берели, ошого макул болуңуз. Тамды кызык эле өткүзүп бериңиз деп атамдын бир туугандары чуркады. Анан мен ошол жерден мэрия эжеге жалдырап тизеледим. Эже атама калган, апама калган. Прям тизеледиңби? Тизелеп, кадимки эле кинодо удайча тизелеп туруп айттым: мэрия эже, тамды бербеңиз, эметпеңиз, талашпаңыз. Жалгыз тамым ишенгеним ошол. Эч жерде көчөдө калам, ал тамды алып койсоңуз дедим. Десе, керек болсо бар сен соттон утуп ал деп туруп, мен ошол жерден тобуту менен тебип туруп чыгып кетип калбадыбы. Ал соттойбу мэрия болсо иштеген жери бар, Ооздо главный бухгалтер болуп иштейт экен, айдаган машинасы бар, үйү бар, жашаган. Менден талашпай эле койсо деп эметем да ошо. Мынакей эл журт өзүңүздөргө маалым болгондой, мен ушул жерде дал ушундай бир тагдырды чагылдыргам. Арыкова Назира деген мугалим алдагы. Көрдүңүздөрбү? Мамлекеттик органдар баардык документтерди ушинтип жазай берип, аягында мынакей Айпери карындашыма окшогон аярлуу катмардын адамдарына запкы аябай катуу тийип атат да. Мына караңыздарчы эми. Карындашым ата энесинен толук ажыраган. Бирок азыр ушундай болуп, мына үйүн алдырып атат эми ушул. Толук үйүн кадимкидей алдырып атат. Эми карындашым айтчы, ал азыр бул үйдү мен курдум дейби ошондо? Кандай деп атат? Жок, бул үйдү мен курдум деген жок. Бар үйүмдү алдап чыгып кетти деп, үйүмдү көтөрүп чыгып кетти деп атат. Бул кызыл китеп жасатып атат да азырчы. Баягы пустой участок деп жазатып атат да. Бу жерде пустой участок эмес, бу жерде там салынып турат. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй 93-жылы мына Корайын урайын деп калган үйдүн өзүңүздөр көрүп турасыздар, салынып турат. Жок, ошону карабай ага кызыл китеп жасатып, мэрияда да атамдын аты бар болчу, Исраилов болот дегенди эмес тетрадында өздөрүнүн эмесинде болот экен. Ал жерде кадимки эле мектепте окуган замазка барго, ошо замазканы өчүрүп туруп эле Атаңдын атамдын атын өчүрүп, Исраилов болот, Чоңдоо көчөсү 20 дегенди өчүрүп туруп эле Солтоево мира деп жазып ошонун үстүнө. Анан кийин 5 жыл аркага жердин акчасын төлөп туруп кызыл китеп жазатып атат да. Ал кызыл китептин эмненин негизинде кыяз мен төлөп жүргөм деп. Ооба, эмненин негизинде кызыл китеп берди мага. Азыр ушунчалык мындай кыжалат болуп турам да. Биякта кошуналардан мындай бирдеке алыш керек да. Үйүңдө турбайбы? Үйүмдө турат. Буну кандай азыр бош участок деп туруп берип коюп атабы? Бош участок деп. Биз соттошуп атсак, керек болсо бар сен үйүңдү чыгарып кетип кал деп атпайбы? Кантип болсун ушул нерсечи? Анан багы мен ушу жардам сураганым ушул тамды талашпаса экен. Урматтуу Садыр Жапаров, азыр мени көрүп турсаңыздар, Камчыбек Ташиев, сиздерден жардам сурайм. Мен ушу жалгыз ушу үйүмдөн жетиммин, чын айтканда бир тууганым да жок. Ошон үчүн үйүмдөн айрыбаңыздар. Ушу хотя бы мен өзүмө карманган, ушу бетиме кармаган үйүмдү албаса экен дейм да. Чын айтканда көчөдө эле калам мен. Ошондо азыр өзүңүздөр көрсөңүздөр талаша турган эле үйдө эле эмес да, чын айткандачы. Мына кулайын деп калган. Эмне бул жерде жери аябай баалуу экен. Канча акча сунуштап көрдүңөр эми? Мүмкүн эми акчага кызыгып аткандыр. Ошо 200 миң, 400 миңге чейин сунуштадык. Такыр болбой койду. Жумушунан да кууп чыкты. Бар керек болсо соттон утуп ал. Сен кимсиң деп мен ушинтти да аябайчы. Басынтыпчы. Ата энемдин жогунан жетим экенин мен пайдаланып туруп ушундай кылып атат да. Эгер ата энем тирүү болбогондо мындай иш болбойт беле дейм да, чын айткандачы. Мен ушу кыргыз элимин, ушу Садыр Жапаровдон, Камчыбек Ташиевден суранат элем. Ушу элге кайрылып, ушу менин үйүмдөн айрыбагыла депчи, ушу могу эмеде иштегендер деле туура көз караш менен карабай атат да, чын айтканда соттор дагы баардык нерселерин баарын акчага сатып атат. Мен баягы акча жок экен, эчтекен жок экен, пайдаланып атат да. Анан сиздерден суранам, ушу жалгыз тамымды айрыбаңыздар. Колдон келсе жардам берсеңиздер деп, ошо үйүмдү талашпасынчы дейм. Жок, ушу бир эле баласы бар деп уктум, Солтоево Миранычы. Кадимки эле зажиточный жакшы жашайт экен да, жакшы эле эмеде жашайт экен. Машинасы бар экен, айдаган, үйү бар экен астында, иштеген жумушу бар экен. Мен байкуштун болгон ушул эле тамым бар да, парикмахер болуп иштейм. Ал кээде иштейм, кээде иштебейм, сотто чуркап жүрүп иштегенге деле чын айтканда эме жок да.
мүмкүнчүлүк жок болуп калып атат кээдечи. Мен кадимкидей эле басып чоңойгом. Могу жерде атамын курган очоктор бар эле, ал да кулап урап калды. Тооккана бар эле, тоокканабыз табылады. Мына бери сарай кичинекей эле. Бул эми ошол 92-жылдары эле курулган сарайлар экен да? 92-жылы эле курулган сандар. Анан берге да ошо сарай курам деп жүргөн атам Бакуш. Рахматулла. Могу талдачы ай деп жазып коюптурсуңар да ушул. Атам экөөбүз жазганбыз. Ал кезде бул кичирээк болчу талчы. Мындай көп чоңой элек болчу, кичирээк болчу. Анан баягы мен келип жазып, ойноп анан ушу атамдан бир күн жазабыз деп анан ошо менен калып кеткен. Ошо менен жазылбай. Атаң экөөңөр мамилеңер аябай тыгыз болчу экен. Сен жакшы көрчүсүң. Мен негизи атамды өлө жакшы көрчүмүн. Рахматулла атам тирүү болсо мындай талаш болбойт эле деп ойлойм да, чын айтканда атамды өлө жакшы көрчүм. Каяка барса ошо кайрчу болчумун. Жалгыз ушу үйүмдүн чын айтканда жетимдердин үнү угулбай эле калып келатат. Канча 4 жылдан бери соттошуп келем ушу, хотя бы жардам берип. Айрылса экен, Камчыбек Ташиевсиге суранам ушу. Тамымдан айрылгылачы. Соттордон адилеттүүлүк болсо эле? Соттор эч кандай адилеттүүлүк болбойт. Постоянно ошол Солтай Эмирага чечип келет, баарын акча менен сатып эле келатат. А мен же берейин десем акчам жок, же эчтекем жок. Ушинтип эле калып кетем. Мына жазууларды көрсөң, атаңды көргөндө болуп кыжалат болот экенсиң да. Даже үйдү көрсөм чын айтканда кыжалат болом да, багы жалгыз тындырап, же атам жок, же энем жок. Айпери, сен ал өзүң бөлөк жактан мындай эми келечегиң кең да, үй алып деле аракет кылам деген ойлоруң бар да, бирок ошентсе да ушул өзүңдүн киндик тамган, чоңойгон жериңе баягы жүрөгүң тартып атабы? Ооба. Башка жака иштейм, кетесиң дейсиң, бирок атаман калган үй урап эметип баратканда жүрөгүң ооруйт экен да, чын айткандачы. Могул жер атам тирүүсүндө кандай сонун эле очоккана бар болчу, тооккана бар болчу, могул жерде бак толо бирдей болчу маякчы, чын айтканда. Азыр мына бара-бара Карындашым, каполго эми колдон келишинче аракет кылабыз. Урматтуу эл журт, эгерде ушул биздин видеолорду көргөн болсоңуздар, бөлүшүп коюңуздар. Биз айла жоктон ушул Айпери карындашым тагдырын чагылдырып атабыз. Үй бүлөлөр бүтүн болсун. Эч качан бала жетим калбасын. Жетим деген бул аябай оор нерсе. Бул менин башыман дагы ата энем жакында эле жоготтум. Оор нерсе. Өңчөй мындай жаш калган, күн сайын ата энесин элестейт, кыжалат болот. Андыктан ушул үйдүн талашып жаткан экинчи тараптан дагы мен чын жүрөгүмөн суранат элем. Ушул жетимдин берген биртке тыйынын алып, же болбосо колуңуздардан келсе кечирип деле ушул өмүр бою ушул жерде ата энесин жоктотпой түтүнүн булатып жашасынчы. Урматтуу эл журт, сиздер да ушул видеону бөлүшүп жеткириңиздерчи. Айпери карындашым, эми баардык нерсе соттун колунда. Биз эми ошол соттук сенин отурумдарыңды дагы чагылдырганга аракет кылабыз. Сен капа жашоо ушундай ар кандай сыноолорду берет экен. Мынакей сени ата энеңди айрытып сыноо берсе, мына эми үйүңдү тартып алам деп дагы сыноо берип атат. Албетте менин жүрөгүм ооруп атат, Айпери. Биз суранабыз да бир жолу, бийликке жеткиргенге аракет кылабыз. Мүмкүн сенин ыйыңды көрүп, жетимдин ыйы Кудайга жетет. Ошо суранат элем. Урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, мен ушул үйүмөн айрылбагылачы, туура чечим чыксын, жардам бериңиздер. Чын айтканда мен эчтекем жок, карапайым жөнөкөй эле адам мен деле. Ушу менден талашпасынчы элдерден, ушу сиздерден суранам, жеткизиңиздер менин үнүмдү. Тамыман айрылгым келбейт, чын айтканда. Жетимдердин көз жашын төкпөйлү. Көрүшкөнчө сиздерге аманчылык каалайм. Бөлүшкөндү унутпаңыздар. Үй бүлөлөр бүтүн болсун, Айпери. Аманчылык каалайм баарыңыздарга. Көрүшкөнчө.